саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле баарыбыз бири-бирибизге көңүлдүү маанай каалоо менен сабагыбызды баштайбыз. Класстан тышкаркы окуу сабагы. Сабактын темасы Байдылда Сарнагоевдин «Байкагыла байкелер» жана Темиркул Үмүталиевдин «Балбан» чыгармалары болмокчу. Сабактын максаты: силер «Байкагыла байкелер» балбан ырларын окуп, мазмунун түшүнүп, суроолорго жооп бересиңер. Өз ойлоруңарды эркин далилдүү кылып айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Адептүүлүккө, сабырдуу болууга тарбияланасыңар. Анда балдар Байдылда Сарнагоевдин «Байкагыла байкелер» чыгармасына кулак төшөгүлө. Байчечекей балабыз, бардык элге жагабыз. Чоңойгондо чокудан фонарь болуп жанабыз. Бизден деле келет күч, биз мекенге керекпиз. Туубуз болсо ат эне, туу артында желекпиз. Кээде бизде арман көп, кылсак деле жардам көп. Басын тышат байкелер, мадыра-баш балдар деп. Байкагыла байкелер, балапан деп антпеңер. Көрөсүңөр чыкканын, кими бизден кайсы өнөр. Балдар, акын байчечекей балапан деп кимдерди айтып жатат? Чоңойгондо чокудан фонарь болуп жанабыз дегенди кандай түшүндүңөр? Улуулар кичинекей балдарга кандай мамиле жасаса деп жатат? Суроолорго жооп бергиле. Силер чоңойгондо кандай адам болгуңар келет? Өз оюңар менен бөлүшкүлө. Балдар, Кожомкул балбан тууралуу уктуңар беле? Балким сүрөтүн көргөндүрсүңөр. Келгиле анда Темиркул Үмүталиевдин «Балбан» деген чыгармасы менен да таанышалы. Суусамырда төрөлгөн, суусамырда көгөргөн, төө көтөргүс жүктү да улактай атка өңөргөн. Кармаганын сындырган балбан экен Кожомкул, касташканын чылбырдан алган экен Кожомкул. Башына кыйын иш түшсө, көшөргөн экен Кожомкул, алачыктай чоң ташты көтөргөн экен Кожомкул. 6 жашар төлөгөн, мен деле күчкө толом дейт. 5 асыятты көтөргөн, чоң атамдай болом дейт. Балдар, бул сөздөрдү эсиңерге сактап калгыла. Мадыра баш, жаш кичине деген маанини билдирет. Чылбыр кыл менен жүндөн өрүлгөн, атты мамыга байлай турган жип. Мамы ат байлай турган жыгач. 5 асый 8 жашар жылкы. Алачык. Тоолуктар эрте жазда жыгачтардын бир учун жерге сайып, башын байлап, үстүнө кийиз жаап, убактылуу жасап алган үй. Балдар, бул жерде Кожомкул көтөргөн чоң ташты алачка салыштырып жатат. Эми балдар, суроолорго жооп бергиле. Суусамырда төрөлгөн кайсы балбан экен? Кожомкул балбандын балбандыгы кандай экен?
6 жашар Төлөгөн кимдей болгусу келет экен? Төлөгөн Кожомкулдай балбан болуу үчүн эмне кылуусу керек? Кандай кеңеш айтасыңар? Балдар, баарыңарга ийгилик каалайм. Берилген суроолорго жоопторду күтөм. Саламатта болгула.